Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Канат Киризбекович. Өткөн жума биз шайлоочулар менен жолугушуп келдик. Жерлерде бүгүнкү күнү кошмо жыйын статусу болсо дагы норма. Бирок эч жерде мындай кошмо жыйын болгон жок да, мен билишимче көп жерде, райондордо. Мен сунуш кылат элем да, азыр мына президенттин алдында жумуш топ түзүлдү. Биз комитеттин ичинде дагы жумуш топ түзсөк деген сунуш кылат элем. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча, ушу жергиликтүү кеңеш депутаттарынын статусу боюнча деги эле кошмо жыйын кереги жокпу? Мүмкүн баягындай делегированный кылып туруп 31 депутат бар жерден 3 депутат, 21ден 2, 11ден 1 депутат кылып, мурдагы рай кеңештин мындай жумушун аткара турган. Эми акимдин шайланып алынып атат, бирок ошол мезгилде башка райондук жетекчилер бар. Билим берүү, саламаттык сактоо, статистика жана башка. Прокурор, фискал ички иштери кошуп койгондо, ошолордун отчетун бир жылда бир алып, угуп, өзүнүн сунушун берип туруш керек да алар дагы. Ушу жергиликтүү кеңеш депутаттарынын менен дагы байланыш, жогорку кеңеш менен ушу Алазимович дагы көтөргөн убагында кийинки комитеттин отурумуна ушу жумуш топ түзүү боюнча аппаратындай иштеп чыкса да. Мен сунуш кылат элем ушуну. Рахмат, Миржан Сабирович. Анда кийинки комитет жыйында ушу маселени сиз менен да жолугуп, кеңешип, анан отдел менен да сүйлөшүп, сунуштар даярдайлы, кандай сунуш болот, ошону карап чыгалы кийинки жыйында.